Assalamu alaikum ардактуу көрүүчүлөр, кой сүйүүчү коом, арашан сүйүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Чүй облусунда Кара-Балта шаарындабыз. Бүгүн саткылыкка 4 баш ондай 1 жаштык кочкорлор бар. Бир четте маалымат берейин. Булар Стариктин линиясы. Тагыраак айтканда булар 4 кочкордун тең атасы. Чалдабар деген кочкор. Бул кочкорлор баары бир кочкордон, бир короодон, тагыраак айтканда энелери да аталары да бир короодон. Энелери да ушул короодо турат. Буюрса атасы эми башка короодо. Бирок атасы бир, энелери дагы бир короодон. Тагыраак айтканда бир уядан чыккан кочкорлор. Уруктукка баары линиясы менен. Кочкорлор сиздерге көрүнүп турат кандай кочкорлор экени. Кызыгуучулар болсо, ушул кочкорлорго кызыгам десеңиздер, көрүп коюңуздар. Арасында эң кыйыны мына Лидер деген кличкасы менен ортодо кочкор турат, жаш кочкор. Красавчик. Красавчик, Так, красавчик мына ортодо турган. Бирөөсү да тиш буза эле экен. Бир жаштык кочкорлор буюрса жакынкы мезгилдерден баштап тишин буза баштайт. Экстериялерин көрүп турасыздар, орто эттүү, өтө көп багылган эмес. Бойлору 90 плюс, менимче. Красавчиктин боюн өлчөп көрдүңүзбү ата? 91. 91? Жүнү кыркылгандан кийин, Жүнү кыркылганда бир аз кыскараак көрүнөт. Негизи бул нормалдуу көрүнүш. Мисалы, жүнү бар мезгилде 93 чыкса, жүнү кыркылганда минимум 2-3 см кыска көрүнө берет. Красавчиктин телосложениясын көрдүңүздөр. Негизи бул кочкорлордун баалары келишимдүү. Келишимдүү дегенде, мисалы сиздерге кайсы кочкор жакты, ошого жараша соода болот. Мисалы, красавчик жаккан болсо, красавчиктин баасыны эсине чыгып, сурап, сүйлөшүп, баарлаша бересиздер. Азыр бир аз күн кирип кетти, темный көрүнүшү мүмкүн кочкор. Бирок кыйын болуп көрүнүп турат. Булардын баалары тетиги красавчикке караганда албетте арзан болсо керек. Негизи сиздер бааларын билиш үчүн экран астында номерлерге чалып, сүйлөшүп, ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот. Биз сиздерге дареги каякта экенин түшүндүрдүк. Линиясы кайсы экенин түшүндүрдүк, жашы канча экенин көрдүңүздөр. Му экстериерлери боюнча кеп кылып коеюн. Красавчиктин кулагы канча? 23. 23 дейт туугандар. Му кичинекейлер минимум 20 плюс кулактар, эми минимум 20 чыгат десек болот. Бойлору примерно 90 ушу турушунда. Тутуп да көрсөткөн жокпуз, бош көрсөтүп атабыз. Анан бүт баарынын куйругу тик тартылган куйрук. Мына четтегинин куйругу өтө четкий разрез. Булда да разрез бар, четкий болбосо дагы. Могулардыкы эми полуразрез десек болот. Настоящий курдюк. Примерно кайсы айларда туулган былтыр? Кыштабы или жазда? Мартта, немеде апрелде. Апрельский кочкорлор. Апрельский кочкор 1 жашар булар. Все болду. Былтыр апрелде туулган кочкорлор экен. Жүндөр кыркылган, бир аздан кийин дагы өздөрүнүн жүнү кандай экени билинет негизи, бир аз өскөндөн кийин. Бирок жүнү кыркылгандан кийин кочкорлордун конструкциясы, мускулатурасы так көрүнөт. Сиздерге көрүнүп турат. Уруктук каттары эч биринде брак жок. Бирок ар биринин баасы ар кандай болсо керек, ошон үчүн эсине чалып сурап, сиздер сүйлөшөсүздөр. Булардын дареги Кара-Балтада. Линиясын дагы бир рет кайталап коеюн. Бүт баары Стариктин неберелери болуп калат. Атасы Чалдабар деген кочкор. Энелери дагы бир короодон, бир селекциядан чыккан. Мындайча айтканда, уялаш кочкорлор. Сиздер дагы көрдүңүздөр, жаккан болсо байланышып көрүңүздөр. Бир бери айдап коюңузчу. Мына ушул кочкорлор сатылат туугандар. Жаккан болсо байланышып көрүңүздөр. Экран астында номерлерге чалып, дагы башка чыгарылышта көрүшкөнчө, мына ушул кочкорлор уруктукка сатылат. Булар жаш козу кочкорлор, сүттөн бөлүнгөн. Булар дагы сатылат. Бул Лидердин балдары. Лидер бул Тимур байкеден сатылып алынган. Ошол эле жанагы чоң кочкорлордун энелеринен туулган экөөсү ортодогу 3 айлык, эки чекедеги 4 айлык козу кочкорлор. Куйрук өңдөрүн карап коюңуздар. Мына гарбаносторуну, коңколоруну сиздер дагы көрүп турасыздар. Акырындык менен булар дагы өзгөрөт.
жүндөрү сүрүп түшөт, кыскасы жиликтери чоңоет. Акырында дагы белгилүү болот. Азыр эми өсө турган процессте бири ар кандай болот, бир айда башкача көрүнөт, башка айда келсеңиздер башкача көрүнөт. Азыр өсүп жаткан мезгили. Буларды дагы эсине чалып сурайсыздар. Тимур байкенин короосунан чыккан кочкор коюлуп, мына буюрса ушул козулар түшкөн. Буларды да алам десеңиздер, эсине байланышыңыздар керек. Булардын да баалары эси айтат. Куш. Жаш, болду, кой жибериңиз, киргизе беребиз. Мен артынан тартпайм, болду. Газонду жейт кой булар, Кочкорчуктар көрүп коюңуздар.